15 марттан баштап Бишкектин көчөлөрүн оңдоо башталат. Быйыл 43 көчөнү реконструкциялоо пландалып жатат. Өзүңүздөр билгендей, Чуй-Фучи көчөсүндө унаа тыгыны көп. Андан арылуу максатында көпүрө салуу каралууда. Ушундай эле эстакадалык көпүрө Дорунбек Садырбаев, Лев Толстой көчөлөрүнө дагы салынат. Азыр сметасы эсептелип, долбоору каралууда. Эми эстакадалык менен жогоруда айткан бул долбоор иши кандай бүтөт? Эми көп нюанстар болуп калышы мүмкүн да. Астында чоң сет болуп калышы мүмкүн. Аны которо албай калышы мүмкүнбүз. Ал көпүрөнү жылдырышы мүмкүнбүз же өйдө көтөрүп же ылдый салышыбыз керек. Эми долбоор иши бүтсүн, эми шашпай туруңуздар, анан толук маалымат берет. Ал эми быйыл салынып, толук пайдаланууга бериле турган 3 көпүрө бар. Анын бири Сухэ-Батур көчөсүнүн Чоң Чүй каналы тарабынан орун алса, кийинкилери Ак Босогонун Архитекторлор көчөсүндө жана Инсайда жайгашат. Туурасы 9 метрлик көпүрө болот. Гидростроительный бул дагы 9 метрлик. Калгандыр ушу 9 метрлик көпүрөлөрдө 2 полосалык көпүрөлөр болот. Бул экинчи фазага каралган. Ошондо быйыл 43 көчө, анын ичинде 3 көпүрөнү бүтүрөбүз. Эмди жылы 17 көчө, 2 көпүрөнү бүтүрөбүз. Мунун баары Кытай грантына салынат. Кыргыз өкмөтү буга дейин атылган өлкө менен келишим түзгөн. Анын алкагында жолдорду оңдоо 3 этапка бөлүнгөн болчу. Биринчисине 478 миллион юань бөлүнүп, 95 чакырым жол 2016 жылы ремонттолгон. Экинчи фазасына былтыр кол коюлуп, 277 миллион юаньга 6 көчө ремонттон өткөрүлүүдө. Аталган каражатка 60% шаар ичиндеги, калганы конуштардагы жолдор оңдолот. Баары сентябрда аякташы керек. Ал эми 3 фазасына жогорудагы 2 эстакадалык көпүрө кирген. Азырынча долбоору гана даярдалып жаткандыктан канча акча жумшалары белгисиз. Кала тургундары үчүн мындай шарттардын түзүлүп жатканы жакшы, бирок баарын анализдеп, ыкылдаттык менен ишке ашыруу керек дешет серепчилер. Могу көчөдөн тыгын болсо, тиги параллельный көчөлөрдү болсо, шарт түзүп бериш керек ачык койгонго. Ал экрандан болсо көрүп туруш керек. Кайсы жерде кандай болот ситуацияны. Бүт баарын ошон үчүн тияктан болсо 10 чакты киши отуруш керек момда регулировать этип. Гаишниктердин болсо эмелери отурбай тиякта момда кылып атат деп. А биздики гаишниктер регулировка кылган жердин баары тең эле тыгын. Анткени өстөрү болсо кандай кийинкисине көтөрөт, кандай эметет, өзү да билбейт, чобурлар да билбейт деген, ошон үчүн реакциясы болуп калат. Шаардын көчөлөрүн оңдоодон сырткары калааны көркүнө чыгара турган пландар көп айтылып келет. Алсак Балбак Түлөбаев Бишкектен Ысык көлгө чейин монорельс курулаарын жар салган эле. Ал жомок боюнча кала берди. Кыялкеч экс-мэрлер Нариман Түлеев менен Албек Ибраимов болсо Таштанды талаасынан арылууну убадалаган. Алардын акыр чикирлерди кайра иштетүүчү завод куруу пландары сөз боюнча калды. Айпери Самат кызы, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.